Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Урматтуу жалпы теле көрүүчүлөр, туткан орозоңуздарды Кудай Таала кабыл кылган болсун. Аллах Таала ыйык Кур'ани Каримде Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Силер үчүн пайгамбарда эң жакшы өрнөктөр бар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосун карай турган болсок, биз үчүн жакшы өрнөктөр бар экен. Пайгамбардын үй бүлөгө болгон мамилеси, коомго болгон, элге болгон мамилеси жалпы эле жашоосунда биз үчүн жакшы, эң жакшы өрнөктөр бар экен. Пайгамбардын жашоосун жакшылап карай турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина шаарынын көчөлөрүндө жашаган еврей кемпир бар эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошого дайыма тамак жасап алып барып берип турчу экен. Анан кемпир, еврей кемпир айтат экен: "Балам, сага ыраазычылык катары бере турган эч нерсем жок, бирок балам, сага айта турган насаатым ушул: Мекке шаарында Мухаммед деген чыгыптыр. Айтарым ошол Мухаммед дегенге ишенбе, ал жалганчы пайгамбар" дейт. Бирок пайгамбар сандай ыза сөздөргө дагы маани бербестен дайыма жакшылыгын кылып турчу экен. Кийин пайгамбарыбыз бул жашоодон өтүп кеткенден кийин Абу Бакр разияллаху анху Айша энебизге келип: "О Айша, мен билбеген мен кыла элек пайгамбардын сүннөтү барбы? Эгер сүннөт болсо ошону аткарып калайын" дейт. Десе Айша энебиз айтат экен: "О Абу Бакр ата, пайгамбардын бир сүннөтүн билем, балким ошону кыла элексиң. Ал Мадина шаарынын көчөлөрүндө жайгашкан бир кемпир бар эле, еврей болгон. Ошол кемпирге пайгамбар дайыма тамак алып барып берчү эле, балким сен ушуну кыла элексиң" дейт. Абу Бакр разияллаху анху тамагын камдап алып, жанагы кемпирге барып тамагын берет экен. Ал кезде бир жума өтүп кеткен эле дейт. Жанагы кемпир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тамагын күтүп аткан учур эле. Келип тамагын берген кезде кемпир айтат экен: "Сен мага тамак алып келип аткан бала эмессиң, сен башка бир адам экенсиң" дегенде, Абу Бакр разияллаху анху: "Апа, кечиресиз" дейт. "Сизге тамак алып келип аткан адам ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болчу" дейт. Жанагы Абу Бакр разияллаху анху өтө ыйлап, еврей болгон кемпир пайгамбарыбыздын ушунчалык жакшылык кылгандыктан кала берсе, өзүнөн да жакшыраак тамак чайнап берип аткандык кайрымдуулугунан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирип, ислам динин кабыл кылган. Демек, пайгамбардын жашоосун карай турган болсок, адамдарга кылган мамилеси менен көптөгөн өрнөктөр бар экен. Бир күнү Умар разияллаху анху халифалардын бири болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чатырда жатканда пайгамбарыбызга келип кирүүгө уруксат сурайт экен. Бир жолу келди, пайгамбарыбыз уруксат берген жок. Экинчи жолу келгенде да пайгамбарыбыз унчуккан жок дейт. Умар разияллаху анху кайра кетип калат экен. Үчүнчү жолу кайра келгенде пайгамбарыбыз кирүүгө уруксат берет экен. Ошондо Умар разияллаху анху айтат: "Пайгамбарды карасам" дейт, "пайгамбардын бетин чийдин ийиздери каптап калыптыр" дейт. "Чийдин ийиздери түшүп калыптыр. Ошондо пайгамбардын жүзүн көрүп алып ыйладым" дейт. Анан пайгамбарыбызга айттым дейт: "Я Расулаллах, о пайгамбар, сиз Аллах Тааланын жиберген элчисисиз. Адамдардын арасынан Кудай Таала тандап алган адамсыз. Сиз дүйнөдөгү башка падышалар жыргалчылыкты жашагандай эле сиз деле жашасаңыз болмок. Жулуу жумшак төшөктө, кебестен болгон төшөктөрдүн үстүндө жатсаңыз болот эле го. Я Расулаллах, Кудай Тааладан сурабайсызбы" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умарга карап: "О Умар" дейт, "Бул дүйнө жашоо алардыкы, бирок биз үчүн берилген акыреттеги жакшылык, бейиштин берилгенине ыраазы эмессиңби" деген экен. Пайгамбардын жашоосун карап туруп, көптөгөн адамдар да ыйманга келген. Анын бири жөөттөрдүн бири болгон, жөөт аалымдарынан болгон Абдулла бин Салам дагы пайгамбарыбыздын жүзүн карап туруп, бул жүздө эч кандай жалганчылык, алдоо деген болбойт, бул мунун жүзүндө эч кандай алдамчылык жок деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бир көрүп туруп пайгамбарга ыйман келтирген адам. Демек, биз пайгамбардын жашоосуна жакшылык карай турган болсок, бизде жакшылаган өрнөктөр бар. Урматтуу мусулман бир тууган, эң негизгиси бизге адам болуу экен. Адам болууда пайгамбардын жашоосун алып карай турган болсок, жаңылышпайбыз. Урматтуу жалпы теле көрүүчүлөр, туткан орозоңуздарды Кудай Таалам дагы бир жолу кабыл кылган болсун. Эмки көрүшкөнгө чейин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.